Коңшубуз Казакстанда латын алфавитini өтүү боюнча саясий чечим жасап, жыл аягына чейин бирдиктүү стандарт кабыл алуу керек деген чечимин билгенден тарта, эми Кыргызстан кантет болду экен деген маселе да көтөрүлдү. Дегенде эле парламентте отурган айрым депутаттар биз дагы эртеби кечпи латын алфавитini өтүүбүз зарыл, жок дегенде адистерди даярдап баштообуз керек дешти. Дүйнөлүк агымга ылайык ошондой эле 2040-жылы толук латын арабин колдонууга мажбурбуз дешет айрым депутаттар. Башка мамлекеттин тажрыйбасын алганда көз ачып жумгуча бул процесстин өтөөсүнө чыгып, латынды колдоно калган мамлекеттер болгон эмес. Айрыкча бул мурдагы совет мамлекеттеринин курамындагы саналуу өлкөлөрдүн ысымын атай өтсөк. Алар тууралуу кыскача маалымат төмөндөгүдө. Латын арабин өткөн коңшу мамлекеттер тууралуу маалымат. Түркия. Мустафа Кемаль Ататүрк башка реформалар менен катар түрк тилин латындаштырууну колго алган. Көз карандысыздыкка болгон күрөш токтогон соң, тактап айтканда 1923-жылы бул аракеттерди баштаган. Ошол маалда консерваторлор ийгиликке жетпесин айтып сындашканы бир. Бирок арибти өзгөртүү ишке ашып, ушул кезге чейин латын ариби колдонулуп келет. Жалпысынан 30 тамга болуп эсептелет. Өзбекстан. Коңшу Өзбекстан 93-жылы латын арабини өтүүнү кабыл алган. Тактап айтканда совет доору кулаган соң алфавитти өзгөртүү процесси узак убакыт бою жүргөн десек болот. Ушул кезге чейин кирилл араби да колдонулуп келет. Тилчилер бул туура кадам болгонун, бирок латинизация саясаты туура эмес жүргүзүлгөндүктөн анчейин актуалдуу болбой жатканын айтып келишет. Азербайжан. Бул мамлекет 2001-жылы эле латын арабин өткөн. Азербайжан баш аягы 5 рет алфавитти өзгөрткөн. 25-жылга чейин болсо араб арабин колдонушчу. 39-жылдан 2001-жылга чейин кирилл колдонушту. Ошентип КМШ мамлекеттеринин ичинен латын арабин өткөн мамлекеттердин бири Баку болуп эсептелет. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев казак арабин латынчага өткөрүү ишин баштоосун жакында эле өкмөткө тапшырды. 40-жылы 13-ноябрда казак тилин латын арабине орус графикасына негизделип түзүлгөн алфавитке өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Учурда казак арабинин латынча варианты Түркиядагы жана бир катар өлкөлөрдөгү казак диаспорасы тарабынан колдонулуп келет. Бирок расмий макамын алган эмес. Түркмөнстан. Ашхабад болсо 1993-жылы өткөн. 2000-жылдан тарта мамлекеттик документтердин баары тең латын арабинде жазылат. Ал эми күнүмдүк турмушта кирилл тамгалары деле колдонула берет. Татарстан. Мындан 18 жыл мурун Татарстан тиешелүү мыйзамды кабыл алып, татар алфавитин латынга өтүүгө белсенген болчу. 2011-жылы толугу менен расмий түрдө өтүүсү керек эле. Бирок мамлекеттик дума федералдык деңгээлде мыйзамга чектөө киргизип койгон. Ошентип 2012-жылдан бери кирилл жана латын экөө тең бирдей колдонулуп келет. Чын-чынына келгенде бул маселени ар тараптуу кароого туура келет, бирок эң башкы суроо бүгүнкү күндө колдонуп жаткан орус алфавитинен же болбосо кирилл алфавитинен латын арабине өтүүнүн кандай зарылчылыгы бар деген суроо. Менимче, латын арабин колдонуп баштайбыз деген сөздү уккан адам көнүп кетебизби деген суроону узатышы мүмкүн. Бул жаатта ойлорду угуу үчүн 11 каналынын студиясына филология илимдеринин кандидаты профессор Кутманбек Биалиевди чакырган элек. Кутманбек мырза, жакшы келдиңизби, саламатсызбы? Саламатчылык, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул проблеманын эң негизги маселеси, бул проблеманын маселеси менимче саясий жагы болуш керек да. Анткени латын араби, латиница, башкача айтканда, же болбосо кириллица эки алфавиттен кыргыз тилине толугу менен туура келбейт. Анткени латын алфавити 28 тамга, кирилл алфавити өзүңүздөр билесиздер 33 тамга. Ошол алфавиттерге кошумча тамгаларды киргизгенде гана ошол алфавиттер кыргыз тилине жарактуу болот да. Бул накта лингвистикалык жагын алып карап көргөндө. Анан экинчи жагы бул саясий маселе. Эрк дегене тура саясий эрк керек дегенби, же кандай түшүнсөк бул саясий жактан алып караганда? Саясий жагын карап көрсөк, анда урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте латиница менен кириллица бул эки дүйнөнүн карама каршылыгы, мындайча айтканда бул атаандаштык нерселер деп айтсак да болот да. Анткени азыр билесиздер, азыркы дүйнөдө Россия Федерациясы менен батыш өлкө, анын ичинде Америка Кошмо Штаттары жана Европа биримдиги карама каршылыкта болуп турган кези, анан албетте ошо коңшулаш мурдагы совет мамлекеттери латиницага өтүп кетсе,
анда мындай бир туура эмес кырдаалда түзүлүп калышы мүмкүн да. Анткени биз эң негизгиси биздин кошунабыз Россия Федерациясы эң күчтүү, эң мындай айтканда жанакындай аскер комплекси өтө өнүккөн мамлекеттердин бири, өтө бай мамлекет. Анан албетте Кыргызстан үчүн ар кандай кооптуу нерселер да жаралышы мүмкүн да. Мен дагы бир суроо ушундан улам эле жаралып жатат. Мисалы биз жогоруда мисал иретинде айтып өтпөдүкпү, эмелеки инфографикабызда деле башка мамлекеттердин мисалын. Анан албетте арасында ийгиликке жетишкендери бар экен, бирок саналуусу эле гана экен. Бирок сиз жанагы саясий жакка байланыштырып жаткандан соң менде суроо жаралып жатат. Ошол эле мамлекеттер, мисалы Өзбекстандын өзүндөгү сиздин баягы кесиптештериңиз бул маселеге келгенде чын эле жакшы эле баягы саясий жактан алып караган жакшы эле кадам болчу, бирок аны баягы бөлүштүрүү система туура эмес башталгандыктан азыр чалды куйду болуп жана Кирилл колдонуп жаткандыгы, аралашып калып жаткандыгынын себеби ушунда деп айтып жатышат да. Бирок ошол учурда кандай дейсиз, ал канча жылдардан бери ошол латын арибин колдонуп келген мамлекеттерге деле сиз Орусия жакты мисал кылып алып жатканда кандайдыр бир таасирин берип жатабы? Менимче бул нерсенин байланышы жок болсо керек же сиздин пикириңиз башкачабы? Менимче эми албетте Россия Федерациясы буга түздөн түз эч кандай каршылык көрсөтпөйт. Бул ар бир мамлекеттин өз эрки. Чындап айтканда латын алфавитине өтөбүз деген мамлекеттердин баары тең кеңири дүйнөгө Европа цивилизациясына киребиз деген ой менен бул бирден бир себеби да ошол кең дүйнөгө кошулуп латын алфавити аркылуу билим берүү системасына, маданий системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн алабыз деген ой менен кирип аткан кези да. Бирок бул маселе биринчи кезекте мен айтпадымбы, саясий маселе, анан экинчи жагы экономикалык маселе. Эгерде мамлекет күчтүү болсо, эгерде мамлекет бай болсо, анда албетте эч кандай мындай чоң проблема туулбайт болуш керек. Латын алфавитин алабы же башка алфавитин алабы. Эми чын-чынына келгенде, эгерде ошол алфавит арип маселеси каралса, анда кыргыздар түздөн түз эле рун биздин байыркы жазуубузга өтүш керек эле. Рун жазуусуна. Анткени өзүңүздөр билесиздер, кыргыздар 2200 жыл мурун мамлекетин түптөгөн, андан кийин кыргыз каганаты болгон 8-9 кылымда биздин кошуна мамлекеттерибиз, биздин бордош казак, өзбек элдери этнос катары түзүлдек кезинде биз мамлекет түзүп, анан ошол рун жазуусун колдонуп мамлекеттик саясатты жүргүзгөн калкпыз. Анан азыркы кезде жанакындай латын алфавити болобу же кириллица болобу, бул деген биринчи кезекте албетте бул саясий маселе деп эсептейм да. Түшүнүктүү. Бирок ошентсе дагы Кутманбек мырза негизи бул маселени жүзөгө ашыруу үчүн эң биринчи эле жанагы кандайдыр бир факторлорду атап өтпөсө да болбойт деп ойлойм да. Мисалы таза лингвистикалык зарылчылык туурасында да. Азыркы алфавитте биздин тилдин табиятына төп келбеген тамгалар, тыбыштар толтура деп айтышат. Мисалы ошол эле йоттошкон сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажырата албайбыз деп. Негизи канча муун бар экендигин билбейбиз дегендер да бар. Ушул маселесине келгенде жанагы латын арибине карата мамиле кандай болушу мүмкүн? Менимче, эгерде мындай сан жагынан карап көрөлүчү, латын алфавитинде 28 тамга, кириллицада 33 тамга. Буга чейин кыргыздар араб алфавитинде колдонуп келгенбиз, анда 28 тамга. Эми көрүнүп турбайбы, кайсынысы ыңгайлуураак да, бирок баары бир мен айтып атпаймынбы, латын алфавити да, кириллица да толугу менен 100%ке кыргыз тилинин муктаждыктарына эки тил тең жооп бербейт. Ага кошумча жанакындай тамгаларды киргизиш керек. Ошондо гана жанакындай фонетикалык табиятына туура келген алфавит болуп түзсө болот да. Кутманбек мырза, дагы бир суроону бере кетейин. Коомдо латын алфавитин өтүүнү колдобогондор дагы бар. Албетте Кыргызстан көп улуттуу мамлекет экендигин эске алганда, негизи сиздин пикириңиз кандай? Мисалы көбүнчөсү орус тилдүү биздин мекендештерибиз
дагы алдыдагы берүүбүздүн сааттарында дагы бул маселеге кайрылабыз, бирок негизи башка экинчи медалдын экинчи тарабын алып караганда, мисалы мен буга макул эмесмин дегендердин пикирин эске алганда, алардын ою туурабы, туура эмеспи дегендей. Эмнеден улам алар ушундай? Менимче бул өтө эле татаал маселе да. Анткени мен айткандай жанакындай лингвистикалык табияты албетте эч кандай айырма жок. Латиница болобу же кириллица болобу. Анан бул жагынан албетте мен айткандай эң башкы максаты ошол европалык өнүккөн кең дүйнөгө ошондой өнүккөн цивилизацияга кошулуу аракети жасалып атат да. Анан албетте эгер биз бул аракетти таптакыр колдобосок, жок биз ошол ойдон калабыз деген ойда туура эмес болуп калып атат. Анткени 80-90 жыл Советтер Союзунун курамында өнүгүп келгенбиз. Биз деген чоң жетишкендиктерге жетишкенбиз албетте. Бирок эгерде Советтер Союзу чындап эле идеологиялык, экономикалык жактан күчтүү мамлекет болуп кала берсе, анда албетте Советтер Союзу урабайт болчу. Эгерде биз жанакындай ошол нук менен кете берсек, анда өнүгүүбүз анча зор болбойт. Албетте жанакындай кадам жасап көрүш керек бул жакачы. Латын алфавитине ал жагында караштырып көрүш керек. Ошо мамлекеттин мүмкүнчүлүгү барбы? Бүтүндөй билим берүү системасын латын графикасына өткөргөнгө акча каражаты жетиштүү. Мындан тышкары мен айтпадымбы? Бул деген албетте биринчи кезекте Кыргызстан үчүн, мейли башка мамлекеттерди билбейм, бирок Кыргызстан үчүн бул саясий маселе да. Анткени азыр биздин эле ошо коңшу мамлекеттерибиз, боордош элдерибиз эртеңки күнү жер маселеси чыкса, талаштар чыкса, бизди арачалай турган бир гана мамлекет бар да. Бизге чындап мындай калыстык менен мамиле жасай турган бул Россия Федерациясы. Анан ошол эле учурда биздин боордош ошо түрк элдеринин тобуна кирген казак элибиз, коңшулаш өзбек элибиз эгерде жанакындай ар кандай нерселер чыгып кетсе, анда өтө чоң проблема башталат да. Анан бул жагын алып карап эске алыш керек. Биз эгерде жанакы кириллица менен кала берсек, мен ойлойм да, анча-мынча жеңилдик болуш керек деген ойдомун. Рахмат пикириңизге. Филология илимдеринин кандидаты профессор Котманбек Биалиевден ошол латын ареби туурасындагы пикирин билдик. Биз бул темадагы берүүбүздү улантабыз.